Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардыктуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурбейла Ашур кызы тааныштырам. Тажик тарап милициянын талкаланган унаасынын чыгымдарын төлөп берет. Кыргыз-тажик чек арасындагы соңку окуяда зыян көргөн милициянын унаасына келтирилген чыгымды тажик тарап калыбына келтирет. Бул тууралуу чек ара кызматы эки тараптуу жолугушуунун жыйынтыгын кабарлаган маалыматта жазды. Ага ылайык жолугушууда тараптар чырды иликтеп, ага тиешеси бар адамдарды аныктап жана келтирилген чыгымдардын ордун толуктоо маселесин да карашкан. Анда тажик тарап Кыргызстандын милиция кызматкеринин автоунаасына келтирилген чыгымдын ордун тургузуп берүүгө даярдыгын билдирген. Белгилей кетсек, кечээ 24-июль күнү кечке маал Баткен районунун Аксай айылынын тургундары бараткан унааны Варух анклавынан Хожай Ало айылына бараткан тажик жарандары унаалары менен тосушкан. Анын кесепетинен Дача жергесинде аталган тургундардын ортосунда мушташ чыккан. Окуя болгон жерге Ички иштер министрлигинин кызматкери барганда Хожай Ало айылынын тургундары ага кол салып, унаасынын артка айнегин талкалашкан. Баткенде суу башы каналы пайдаланууга берилди. Кечээ 24-июлда Баткен районунун Карабулак айылындагы суу башы каналы пайдаланууга берилди. Бул тууралуу облустук администрациядан билдиришти. Маалыматка ылайык аталган каналдын 2,5 чакырымы кайрадан курулду. Каналдын 50% жараксыз болуп, айылда суу таңкыстыгы жаралган болчу. Каналдын сметалык баасы 14,600,000 сомду түзгөн. Ага Эмират кайрымдуулук фонду тарабынан 60,000 АКШ доллары, жергиликтүү бюджеттен 1,750,000 сом каражат жумшалды. Бозадырда 20 гектарга жакын жер сел коркунучунан корголууда. Сел коркунучу бар делген Бозадыр айылында 200 дана габион торчолору орнотулууда. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусундагы башкармалыгынан кабарлашты. Ага ылайык жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттер аягына чыкса, айылдагы 20 гектарга жакын жер аянты жана 60 турак үй сел коркунучунан сакталат. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.